Салам достор, баарыңыздарга кечки салам жолдойбуз Москва шаарынан. Азыр биз Москвадагы офисте, штабта отурабыз. Мекендештер маалымат борборун мындан 3 жыл мурда түптөгөнбүз. Ошол маалымат борбордо олтуруп сиздерге кыскача маалымат берип коюуну туура көрдүк. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр айтып аткан жанагы президенттик шайлоонун канчалык деңгээлде мыйзамдуу болгон болбогонун келечек буйруса далилдейт. Ал эми сиздерге биздин эмоциябыз кандай болуп атат, Мадумаровдун тарапташтары эмне деп жатат, бар жогуна ушул пикир абдан кызык болуп атат да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3,5 миллионго жакын бизде шайлоочу бар. Ошол шайлоочулардан 1,5 миллионго жетпеген шайлоочу гана шайлоого катышты. Ошондо 3төн 1 бөлүгү Садыр Жапаровду тандады. Ошондо 2 бөлүгү кайда деген суроо жаралат. Ошо 3төн 1 бөлүгүнүн жанагы көпчүлүктүрү Садыр Жапаровду шайлагандыктан биз жеңдик, биз жеңишке жеттик деп абдан кубанып атасыңар. Кубанычыңар кут кылсын. Биз силерди токтотуп, ишиңерге тоскоолдук кылчудай бизде миллиондогон акчалар, же болбосо куда сөөктөрүбүздү, дос жарларыбызды бийликке алып барып алгандай бизде бийлик жок. Ошондуктан албетте силерге мүмкүнчүлүк беребиз. Силерге эч ким каршылык көрсөтпөйт. Садыр Жапаровду дагы эл көрүш керек. Анын башкаруусун, анын бийлигин эл албетте сындайбы, алкыш айтабы, калганына эл өзүңүздөр баа бересиздер. Ал эми Мадумаровдун тарапташтары дейсиздерби, же болбосо бир идеяны Мадумаров менен биргеликте колдогон дейсиздерби? Бизде баары жакшы. Буйруса биз буга чейин Кыргызстандагы бар жок мыйзамсыз аракеттерге макул эмес позициябызды айтып келгенбиз. Мындан кийин дагы бар жок мыйзамсыздыктарга макул эмес экендигибизди айта беребиз. Ошондуктан туз жалагыла, чычалап атасыңарбы, аябай жаман болуп атасыңарбы дегендер арзан сөзүңөрдү, ошондой бир кыскача түшүнүүңөрдү өзүңөрдүн үйүңөрдө эле, өзүңөрдүн мээңерде эле сактап алгыла. Ал эми мына биздин мекендештер маалымат борборунун активист эжекелери, ушул бизде жигит кыздар азыр отурушат. Бар жогу жакшы маанайда. Салам айтып койбойсуздарбы? Эң сонун маанай. Салам. Күрөш али алдыда. Тамашалап атышат. Күрөш буйруса али алдыда. Урматтуу мекендештер, биздин деген бензин заправкаларыбыз жок, элдерди сатып алганга акчабыз жок. Бирок оозубузда чындыгыбыз бар, андыктан жакшылыктан эч качан үмүт үзбөгүлө. Буйруса мүмкүнчүлүк берели Садыр Жапаровго, иштесин, өзүнүн деңгээлин көрсөтсүн, элде көрсүн. Ушунчалык көпчүлүк эл үмүт артып атасыңар, 1 миллиондой эл. Эми ошо силердин үмүтүңөрдү актасын деген гана тилек, ой тилектер, жакшылык гана сиздерге каалайбыз. Андыктан кийин ыйлабагыла, ыйласаңар да сабыр кылгыла. Ошондуктан ийгилик баарыңыздарга. Эч качан духуңарды түшүрбөгүлө. Буга чейин деле биз Исхак Разаковду, мына Масалиевди, Абзамат Масалиевди, Усубалиевди баалай албаган эл болгонбуз. Ошондуктан эч качан капа болбоңуздар, урматтуу Адахан Кепсанбаевдин тарапташтары. Касым Тыныстановго окшогон, Ишеналы Арабаевго окшогон адамдарды баалай албаган элдер болгон. Балким кайсы бир катмарыбыз Кыргыздын мыкты эр азаматтарын баалай албай жаткан чыгарбыз. Бирок тарых, улуу тарых баары бир чындыкты өз кандай ордуна коет деп ишенебиз. Ошондуктан биз токтобойбуз, жеңилбейбиз. Анткени биз акча же кызмат кызыкчылыгы үчүн бир идеяны колдоп чыгып аткан жокпуз. Акча үчүн, кызмат кызыкчылыгы үчүн соодалашып алгандар билесиздер, ар дайым акчалуу жакка, бийликтүү тарапка ыкташып, ошолорду макташып, бизге окшогондорду тепкилеп жаман көрүшөт.
ошондуктан ыйлабагыла, баары жакшы болот. Биздин маанайыбыз жакшы. Буюрса, кандай гана мыйзамсыз иш аракеттер болбосун, биз көзгө сайып көрсөтүп, туура эмес жумушту айта беребиз. Сак саламатта болуңуздар, жакшы туруңуздар. Москва шаарынан жалындуу ысык салам.